Дооронбек Садырбаев. Туғандын топырағы алтын. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Эшикти жаңыдан ачканымда төрдөгү диванда отурган, далылары дагдайып аюудай болгон мага бейтаныш кара мурутчан киши ордунан тура калып, түз эле мени карай качырып сала бергенде, кайра чыга качууга чамам келбей, жалдырап туруп бердим. «О, балекет, мен этиңди алайын сенин», деди. Ал күркүрөп, өпкө боорумду кушуруп, тумчуктура кучактап. «Балекет, мен этиңди. Өлгөндөн калган туягым менин. Аман эсен барсыңбы?» «Азырынча бармын го, бирок...» Ал кайрадан сыга кучактап койгондо, оозумдан сөзүм ыргып, жаным алкымыма капталды. Бул атайлап мени күмжам кылганы келген неме болсо керек деп, оюмда букешим менен кош айтыша баштаганымда, ал мени кучагынан бошотуп, «Ушу сени көрүп өлөр күнүм бар экен деп бушактап жашып кеткенден, бул киши кайсыдыр бир тууганым болуш керек деп болжодум. Жанагы неме бурчтагы телевизордун тушундагы креслолордо чалкалап отурушкан кетирекей мурун эки бала тарапка кайрылып, «Мына ушундайсың да сен. Турбайсыңбы же, бүгүн эле телевизор көрүп отурасыңбы?» дегенде балдардын бирөө шапа-шупа тура калып мени моюндан алды. «Балекет басып, эми мунусу мени жан башка алып чабат окшойт» деп, менде жан калган жок. Бирок ал антпеди. Учурашканы ушундай тура. «Бул сенин ат токуруң, канат бутагың болот. Менин тунуулум Таалайбегиң. А мунусу болсо жаманыңдын кыяматтык досу Аяшинин Ахматбегиң» деп балдар менен тааныштырып өттү. «Кандай, сак саламат жатасыңбы?» «Рахмат, өзүңөрчү?» Биз да шүгүрчүлүк. Отур айланайын, отур», деп а киши жанынан орун көргөздү. Айылдагылардын баары саламдуу айтып жиберишти. «Саламат болушсун. Өзүңүздөр кыйналбай жетип алдыңыздарбы?» «Кыйналыш кайда? Самолет бир эле саатта жеткизип коет экен» деп, тууганым самолет менен келгенине сал көтөрүлө сүйлөдү. «Тоону тоо билбей учуп жүрүп отурдук дейсиң. Сиздер капа болбой отура турсаңыздар», дедим мен сыпайкерчиликтен салтын сактап. «Мен азыр». Мейли. Эч капачылык жок. Ишиң болсо бемарал бүтүрө бер», деп а киши рухсат бергенде ашканага чыктым. А жерде букеш жарты байлам жибек жолукту үлпүлдөтө салынып, конок камын көрүп калган экен. «Буларың ким? Туугандарың?» «Андай экенин өзүм да бамдадым, бирок...» «Сарымсак деген абасы болом» деди. Койчу. Ошентти. Атамын Сарымсак аттуу бир тууганы бар экендиги эсимде. Согуш аяктап элдин турмушу ирдене баштаганда, балдар үйүндөгү жетимдердин кээсинин ата-энеси табылып, кайбирлерин жакын туугандары издеп келишип, күндө күн алыс алып кетишсе, бир жерде эчтекеден кемчилигим болбосо деле, мени дагы Сарымсак абам, же ата-энемдин көзү барындагы көп туугандардын бирөө алып кетсе деген тилекти кылаар элем. Мени бир жерден алып кетишсин деп, биздин айыл тарапка каттагандардан күнүгө салам дуа айттырып, зарыга жол карасам дагы, анда мени эч ким издеп келген эмес. Анан бара-бара баары унутулуп, ошол балдар үйүнөн мектепти бүтүрүп, институтка кирдим. Анан үйлөндүм. Өзүмө жараша жоро жолдош күттүм. Айыл туугандарым менен анчалык ишим болбоду. Анткени мен алардын эч кимисин тааныбагандай эле, алар да мени билишпейт го деп ойлочумун. Мына эми арадан ушунча жыл өткөнүнө карабай, жан күйөр жакыным табылды. Көрсө билишет тура. «Мен сага айтпадым беле» дедим, келинчегимден кубанычымды жашырбай. «Атамдын Сарымсак аттуу бир тууганы болуш керек» деп. Кантсе да туугандын топурагы алтын деген сөз галетсиз тура. Канча жыл акыры жүрүп топканын карасаң, боор түткөн эмес да. Кой букеш, абам менен кайра учурашайын. Дурус деди. Абам 2-3 күндөн кийин кечинде чай ичип отурганыбызда. «Элден укканыбыз ырас экен. Өз оокатыңа тыңып алыпсың. Ал дагы эмне болгон жашик?» «Кайсы моулбу?» «Ооба. Бул магнитофон». «Магнитофон? Канча турат өзү?» «250 сом». «250 сом? Биз жакта бир жакшы кунажындын наркы экен. Ошончо көп акча турганда мунуңдун кылар кызматы эмне?» «Ырдайт аба. Сүйлөп, музыкаларды жазып коюуга болот». «Кой, мен да бир жаракты буюм экен десе. Тиги Дилбүзөр радиону сүйлөгөн деле жетишпейби? Биз келгенден бери деги жагы тенелек чарчабаган эме экен өзү да», деп абам радио тарапты жактырбагандай карап коюп сөзүн улады. «Али да болсо бала бойдон белемсиң. Мындан көрө мал күтсөң боло». Келинчегим экөөбүз эмне дерибизди билбей астыртан бири-бирибизди тиктедик. «Чай ичиңиз ата?»
Bukeş çını sundu. Rahmat balam, örkünün össün. Avam çınını aldı. Buların kançadan? Avam üy içindeki garniturdu görgözdü. Bular garnitur dep koyat ava. Çoğusu menen satat. Çoğusu menen satkanda kança? Kança kaldı gale? 2000 so'm dedi Bukeş. Iya. 2000 so'm dedim avam ukpay kalgan eken go dep. Avamdın çınısı kolundan düşüp kete жаздады. 4 uy dedi avam. Emne 4 uy? Kaydağı 4 uy ava? Emne olgan uylar? Pay. Mında uların aşık kemi yok 4 saan uy 20 soluk koy eken dedi avam emi düşünüktürök söylep. Kayran gana. Bara keldi. Üy için mınçalık kurap alganıga karaganda özüңçele bir çoң ökümet okşoysun. Ölbe balam. Emi uşunça köp akça alganda emne jumuş işteysin? Mikrobiolog muna ava? Anın emne? Adamga oru jugza turgan mikroptordun emdelerdin? Mikroptordun. Sizge kanday dep düşündürsem, gözgө görünbөгөн eң ele mayda kurt-кумурскалардын жашоо шарттарын изилдейм. Emne? Misалы аларды атайын жасалган идиштерге салып багып өстүрөм дагы, анан Худая тобо dedi avam sözümde akırına çeyin ukpay jakasın karmanıp. Kurt kumurska bakkanга akça төлөp, şumduğun kur, emde bolup keter eken. Balam, senin ahvalыңды görüp göңülüm tınçıdı, dedi avam. Dağı 2-3 gün turup kıyla üyrü alışıp kalganыбызda. Emi bul jamaneningdi özüң bilip bir jakşı okuga ötköze gör. Özüň kaysınsın kalaysın? Maga bari bir, dedi Talabek göңülü tok. Siz kaysyga deseniz oşo okuy berem. Özüň bilesin de, dedi avam ulunun sözünü rastladı. Albette, janagı kurt kumurtka bakkanın timele koy. Bul andaydı ette albayt. Anday akçany köp төлөй turgan bolsa men ele bagıp berem. Bizdin ayılda kurt kumurtkadan köp neme jok. Ayıningdi bolsa janagı pürkürördün je raykömdün, sottun, egele jok degende deputattın okusuna ilinte gör. Ayıl jerinde deputat dele oňoy amal emes. Ava, siz aytkandardın barının atayın okusu jok, dedim men. Emgegi menen tatykty bolsa el şaylaşat. Bir okunu bütüp barsa şaylayt da. Şaylabay koymak bele, dedi avam. Sen oşondoy bir okuga ötközdagy kalganın bizge koy. Mektepti kanday okugansın? Jakşı ele, dep menem boşurak жооп berdi. Oşondoydu. Geofakka ötse kanday bolar eken? Anın emden okusu? Mugalimdiki. Mugalimdik? Biz jakta mugalimden köp neme jok, dedi avam ançalık jaktıra berbey. Ahırı ayla getse anısına da makılbız da oğlum, ha? Antkenimden sebebi bir teң tuşum geografiyadan sabak beret dep düşündürdüm ben. Egzamenge girgençe konsultasiya ötkörüp, bilbegeni bolsa aytıp berip, jardama tiyebedeyim da. Taň, özüň esti jansın, özüň baykaştırıp gör, demiş boldu avam. Geografiyadan tың elesiň bi? Dese menim unçukbayt. Tilim gıçışıp ketkensip, misalı eň ele jok degende Orta Aziyadagy respublikalardын ekonomikasına, çarbaçılığına, jerinin şartına münözdöme bere alasың mı? Dep jüberbesmin bi? Enim çekesin tırıştırıp, ayabay oylanyp jatkanızıp şıptı karады. Surarın surap koyup, çoňoyup kalgan nemeni jeňesinin aldında uyat kılıp koyboyun degen oyda kayra oňdogo şaştım. Degende Orta Aziyadagy saýyzlyk respublikalaryň atlaryny atap çykçy. Enim unçukbayt. Kırgızstandan başlay ber. Bayalı oşondoy debeysiz, alardy bilem. Bilseň aytyp görçü. Kırgızstan, Kazakistan, iya. Özbekistan, Fergana, Hindistan, iya. Dağı Kıtaystan, emne deysiň? Dağı Kubany bilem, birok ayarda ıstan barby jok bezinde kalbaptır. Inim göz açıp çumgaça Kubaga jetip, andan ara Tüştük Amerikaga çu koygony kelatkanda. Aylanayın. Bunu mektepte okugan nemne kılasyň dep avam sözgө aralaşıp, ulun öz uçurunda kutkaryp ketdi. Bizdin ayıldagy mugalimler bala okutgandy bilişet deysiňbi. Alarga atka minip ele boza udap jürse boldu. Kim bir bötölke arak kuyup berse, oşonun balasından 5 degen basyny ayabayt. Anda kıyın bolatko. Kıyın debe. Uşunça yıldan beri şarda jürüp, kantyp bir jamaneningdi jakşyrak okuga ötközüp koyup golуңda gelbesin. Oşo gelbebi dep korkom aba. Şarda köpten beri jaşaganym menen jogorku oku jaýlarym meniň garamagıma ötkörüp berişelek. Emne üçin mintip jürösüňer dep erteň ele süýleşip göröýünçü. Oşent aylanayın, oşent dep babam meniň kakşygyma düşünbedi.
Süйлöşçüler menen. Bizdin tukumdan özünden başka bir de kişi okunu tüzük arbıta almadı. En aşıp ketkeni 8 klas bütürüp basa öğret. Bu ilinin eközü septep atıp 10 klas bütürdük. Aldağı arzanға düşkön жоқ. Emi namaz üçün bolsa da beldi bek buup çındap giriş. Degele eşteki ayaba. Akça gerek bolsa akça ver. Dep abam çöntügünün bir tutam 3 somduk akça surup çıkıp tuptura 9'da eseptedi dağı. Anan magnetofon taraptı bir karab alıp başын çakap koyup dağı bir kagaz koşup maga uzattı. Ço timele koyunuz desem bolbodu. Alıver aylanayın geregi tiyet dedi abam. Janagı özüңөр işçilerden alıp sınodan ötkörçü kişilerdi üңөрgө çakır. Gelbese aşkana kalıp bar. Ağa bolbosa mometip koluna akşalayla karmat. İşi kılıp mınçalık gelip kalgandan keyin namısты koldan çıkarbayla. Anan janagı Ahmat Bek'e dağı ança mınça göz kırыңды sala jür. Atayı bel tutup geldele. Emi erteň meni jönötüp koygula. Mal sal menen jeňeň ayabay kıynalgandır. Anan enеңden tamagına özüň göz sala jür dedi abam bu keşke uğuzbay şuurap. Birde ekide sırtqa çıkpagan neme öňünden azıp kalbasın. Ha keline köňörlü bolsa gözünde bırşıkçılıkta atayı kişi jiberiп aldırıp ketep. Barabız dese Kuda menen Kudagayda erçitip algıla. Kudayga şükür kolubuzda jok emes bar. Elden kem emesmiz. 4 saan oy, 2 be, 50'den aşık koy, baktaraktı korojayım var. Oşolardan barın görme ada ketmek belem. Seniki Talaybegiňe köňörlükü da dep abam jaşıp ketdi. Samolyotga bilet alıp tüýünçegine alızga jarışa çay çamerek alıp berip çoğubuz menen barıp jönötüp koyduk. Albette inim былтыр okuga ötpöy ketdi. Jalgyz ele al emes, dosu Ahmat Bek awam ketkenden 3 günden keyin bizdin mektepten çoğu bütkenbiz. Üşerde sabaka birge dayardan alı dedik dep inim erçitip gelip bizdikinde turuşkan 3 bala 5 çoğusu menen ötpöy ketişti. Abam maga ayabay tarınıptır. Gözünde çakıtkanda jok. Menin kolmam nemine gelsin. Ozundan alhamdı çıkpagan nemelerdi okuga ötközüp koy dep kimge jaldırmak ele. Anısı az gelgensip janagı beşönün bizdin ayılga jamandap barışkanıcı. Hem nesini aytayın. Deni gardı taza 5 azamattın içken jegene da bizdin oyunga düşüp, bu keştin demeydegide tamaka dep çenep koygon akçası aylıka 2-3 gün kalganda tügönüp kalıptır. Ahmat Bek'ten 3 so'm garzga ala turup, 2 günden keyin ele gayra berse albay koyuptur. Anandağı bir günü özümüz jatçı bölmede oturup, balalığımız karmap ketse gerek. Bu keşek öz bir-birimizge жаздыкta dırgıtışıp oynadık ele, oşunu görüp kalırsa gerek. Aylığa jeňebizden aşusu gelse balış menen başka çap akebizdi urup koyat eken. Bizdi bolsa bu tuzdu çeşmedeki yüzüge girgizbeyt. Bu tuzdu çeçip girsek baldar Sasыбай vannıyga girip butuňardy jugula dep ele murdun tırıştırıp durat. Günüge kolubuzga setke karmatıp nan alıp kelgile, et alıp kelgile dep dükönge jibergeni az kelgensip akçalarybızdy bütboýdan garzga dep alıp keyin bir tıyın berbey koysa da akebiz mınk etpeyt dep aytyp barışsa ayerdegiler ha baykuş anan kalsın jetime ösüp jaltak bolup kalgan gogurgur. Ana adam kılgan oşol ayalı bolsa urup sogowu öz bilet da deşip jürüşöt dep işenimde ele kişilerden oktum. İnim bu yılda geldi. Bayağı baldarını ala geliptir. Arasında kızları da var. Tanışıp koyunuz Bayke dedi Talaybek erçitip gelgenlerin görgözüp. Bu Ahmet Bek menen berki üçönü былтырдан beri tanıysız. Ha bu kızlar bolsa Burulkan menen Aygül. Bizdin tuğandardın kızları. Jatakanaga barabız deşet. Bir yerde özüzdün ağabızdın 3 bölmeli üyü tursa jatakanaga barıp bizdi gepke kaltırыңar barбы dep erçitip basa verdim. Ras kılıpsın dedim. İnimden jetiktigine jetin albay. Akılыңdan ağaң aylansın. Kantke menen namuskö tukumdun kulunusun da. Kana baleketingdi alayın. Menin kanat budaktarım törgö ötküle. Bukeş, Bukeş, beri çık. Men tuğandarımın baldары gelişiptir. Kayını kayınsindilerin dep. Üçkeriden çıkkan gelinçegime jön jayda düşündürdüm. Bular bu yıldağı okuğa ötkeni gelişiptir. Sen kanda desek, tuğra kılışkan okunun erte geçi jok emespi. Bukeştin tili gürmöge gelbey, gözlerin çoğun açıp nes bolgon nemedey turup kaldı. Oşentip bular menen seni tanıştırıp koyan. Talabek menen Ahmat Bek'tin beregi kıyamatlık 3 dosun былтырдан beri bilesin. Ha bu kızlar bolsa menin gözдөй görgön tay ekemdin kızı, Burulkan. Men Aygülbün dedi men görgözgön kız. Iya, men Aygülbün. Albette. Oşentip bul menin en jakyn agamdın kızı Aygül. Men Burulkanmın. Koyçu, tuğra aytasın. Angyça goňgura şıngırap kaldı. Koşuna dedi Domkomdun председателі Fedya agay eşikti açkanda.
Былтыркы жоруңар дагы башталганы жатабы? Чамасы ошондой го. Эмитен эскертип коеюн. Суу менен газдын акысын бүгүндөн баштап 10 эсе көп төлөйсүңөр. Төлөйбүз дедим, эшикти жабууга аракеттенип. Сөзсүз төлөйбүз. Төлөбөй коймок белек. Кая тур кошуна деди Федя агай. Түртпөсөң деле кетем. Бул жер вокзал эмес. Адамдар жашаган үй экенин жакшылыкча түшүнүңөр келбесе. Түшүнөбүз, сөзсүз түшүнөбүз Федя агай. Силерди сотко берип, квартираңарды тартып алып, шаардан айдап чыгуу жөнүндө маселени коебуз. Албетте коебуз деп анын сөзүн коштодум. Жакшы барыңыз Федя агай. Төлөйбүз, айдатабыз, сотко беребиз. Калганы жаңыдан жапканымда кайрадан коңгуро чыр детишти. Кандай түшмөгөн эмесиз деп эшикти ачуулуп ачтым. Төлөйбүз, сотко беребиз деп айтпадымбы? Алдымда Федя агай эмес эле мага бейтаныш кетирекей мурун 3 бала туруптур. Саламатсызбы деди балдардын бирөө күлүмсүрөп. Деги тынчылыкпы? Тынчылык эле. Келгиле, киргиле үйгө. Бүкеш, Бүкеш. Менин калган каткан канат куйруктарым келди. Келгиле. Бул менин көздөй көргөн абамдын баласы. Атың ким эле? Сага эмне болуп калган деди келинчегим мага акырая карап. Бул менин абамдын баласы Руслан экенин көрбөй турасыңбы? Койчу, менин туугандарман экен десе. Ошентип канат, бутак, куйрук, суйрук чогуубуз менен экзаменге даярдана баштадык. Алар сабак окушат. Бүкеш экөөбүз тең отпуска алганбыз. Болбосо аларга ким тамак бышырып бермегиле? Балдар, кыздар бара-бара шаар менен бири-бири менен үйүр алышкан сайын Бүкеш экөөбүздүн алар менен бул үйдө чогуу турганыбыз көп көрүнө баштады. Сиркелери суу көтөрбөй, ооз ачсак эле мостоюп кагып салышат. Өздөрү экзамендерден саналары тынчыбай ушинтип атышат. Кой, ушунча чыдаган дагы бир аз чыдап коелу деп тилибизди тишибизге каттык. Күндөрдүн биринде Бүкеш экөөбүз киного барып, кечигүүрөөк келдик. Биздин үйдөн 50 кадамча жерде топтошуп турган адамдардын караны көз көрүндү. Жакын келсек баары тең биздин кошуналарыбыз. Дагы эле баягы Федя агай алдыбыздан тосуп чыкты. Кошуна, токтоосуз барып үйүңө өрдөгүлөрдү жөнгө салгын. Болбосо үйүбүзгө отура албай калдык. Анан эртеңден баштап силердин дидарыңарды көрбөскө колубуздан келгенде аянбайбыз. Көңүлүңө алсаң ал кошуна. Бирок мындан ары чыдоого болбойт. Биз кыргыздарды меймандос, үйүнө келген кишини эч качан кет деп айтпаган калк экенин билебиз. Бирок 200% меймандос болсоңор дагы бул жоруңар эч жерге сыйбайт деп тим эле мени урганы жүрөт. Азыр мен барайынчы деп баса бердим. Болбосо берки кошуналардын түрүнөн дагы жакшылыктын жышаны көрүнбөйт. Кирип келсек үйүбүз балдар, кыздарга жык-жыйма толуптур. Бирөө магнитофонду, экинчиси радиону, үчүнчүсү телевизорду үнүн барынча коюп алышып жанында отурушат. Дагы бирөө менен комузумду чертип ырдап жүрөт. 5-6 үйдүн чаңын асманга чыгарып бийлешүүдө. Менин кабинетим менен Бүкеш экөөбүз жатчу бөлмөдөн улан кыздардын добуштары чыкканына караганда аерти дагы капкачан эле ээлеп алышкан көрүнөт. Бул эмне кеп деп үнүмдү өкүм чыгарып, кызып алган немелер көңүлдө буруп коюшкан жок. Сары көйнөк кыркма чач кыз жаныма келип, "Кел бийлейли" деп колуман кармап ичкериге жетеледи. "Кандай уятсыз немесиңер? Токтоткула" деп кыйкырдым. Деги эле кулак салышпайт. Магнитофонго Рафаэлдин ырларын коюп алып ыйлап отурган зун куйган бала жаныма басып келип, "Сен эмне оңураңдайсың? Кана өлелеңде таманыңды жылтыратып жөнөй берчи, мен карап турайын. Бол ылдамыраак" деп бөйрөгүн таянып тура калганда, "Ай, ал ушул үйдүн ээси" деди отурган балдардын кимдир бирөөсү. "Ээси болсо эмне кылайын" деди менин маңдайымдагы зун куйган неме. "Ээси болсо эле одураңдай береби? Буга мындай укукту ким берип коюптур? Азыр теңчилик заман. Бирөөнүн бирөөгө катуу айтууга эч бир акысы жок." "Чык кыла эшикке" дедим жанагы баланы колдон алып. "Эй, тетиги немени чыйылдатпай ар жакка алсаңарчы" деди кыздардын бирөө. "Баарын бузду. Эшикке чыккысы келсе чыгарып жибербейсиңерби?" Жагым чуу дейтишти. Мен да карап турбадым. Андан ары эмне болгонун билбей мызычуу карс-курс эле болуп жаткан. Бир окумда көзүмдү ачсам, подъездеги цемент тепкичте жатыпмын. Бүкеш жанымда ыйлап отурат. Бүкеш жөлөп таяп акыры ортуман турдум. Үйдө кызы чубали басаңдабаптыр. Биздин квартирадан баш баккан чочун бала: "Көп кайгыланба абышка. Балдар кичине көңүл ачып отурса, өзүң келип катылбадыңбы? Алардын үстүнө кирбей эле кой. Эми аяшпайт, оңбой каласың" деп сөзүн бүтелекте ичкериден кимдир бирөө ыргыткан отургуч так чыкыйга тийип, астананы сүзгөн бойдон жыгылды. Түн ортосуна чейин басып жүрүп, буттар талыды. Үйүбүздөгү жумшак жууркандар көздөн учту. Бири-бирибизге ыкташып, бульвардагы орундуктардын бирөөндө отурабыз. Бирок мынтип көпкө отура алгыдай эмеспиз. Чөнтөгүмдү сыйпаласам паспортум жанымда экен. "Жүр,
Мейманканага барып түнөп чыгалы. Жүр. Ала Тоо мейманканасына бардык. Жалынып жалбарып атып эшигин аштырып, администраторун ойготуп, таң атканча эле 2 орун берүүсүн өтүндүк. Болуптур. Кана паспортуңар, деди администратор кыртышсыз үйбөй. Мен шашып-пушуп паспортумду кармада салдым. Алага уйкулуу көзүн жүгүртүп турду дагы. Кишинин мазесин алып, мени жекиретик деди. Силерге орун берилбейт. Эмне үчүн? Шаарда катталган адамдарга мейманканадан орун берилбесин билбейсиңерби? Анан ал калгасын карс дедире жаап, алтысын ачкычы менен 2 жолу бурап, бекиткенин көрүп, заманам курулуп, көзүм караңгылап теңселип туруп калдым. Иним быйылда биринчи эле экзаменден ыргып кетти. Көп узабай калгандар да анын жолун жолдошту. Кудай жалгап азыр үйдө өзүбүз эле калдык. Кыш камын жазда көр деген элибизде тамаа айтылган сөз бар эмеспи? Ансыңарындай келерки окуу жылынын камын эмитен көрүп атабыз. Анткени эмдиги жылы дагы эле келишет да. Анда мындан да көбүрөөк болуп келишерин ким билсин. Иши кылып Домкомдун председатели Федя агай менен биз катталган милиция бөлүмүнүн начальнигинин жардамы тийип, келерки окуу жылында документтерди кабыл аларга 1 жума калганда иштеген жерибизден бул кешекөбүзгө тең отпускка бере турган болушту. Ал турсун мен иштеген мекеменин жетекчиси 60 орунду автобус алып берем деп убада кылды. Ошол автобусту алып үйдү бекитип, кайненем, кайнатам, тайекебиз, Федя агай байбичеси менен чогуу Сарымсак абамдыкына конокко баралы деп атабыз. 1-2 ай тосуп көрсүнчү. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Доронбек Садырбаев. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.